Саламатсыздарбы. Сиздин канал МТС'те жаңылыктар маалыматтык кызматы, студияда Алтынбек Бедилов. Президент Сооронбай Жээнбеков Бириккен Улуттук уюмунун башкы катчысынын саясий маселелер боюнча жардамчысы Мирослав Иенча менен жолугушту. Президент Кыргызстанга келген конок менен жылуу учурашып, ар кандай деңгээлдеги байланыштар Кыргызстандын Бириккен Улуттар уюму менен болгон кызматташтыгынын жогорку деңгээлинин көрсөткүчү экенин белгиледи. Сооронбай Жээнбеков Мирослав Иенчага Нью-Йорк шаарында 2018 жылдын 24 сентябрда өткөн улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган сүрөт көргөзмөсүнүн ачылышына катышып, колдогону үчүн ыраазычылык билдирди. Президент коомчулукту бириктирүү жана этникалар аралык мамилелерди бекемдөө, аймактарды өнүктүрүү, коррупция менен күрөшүү 2018-2040 жылдарга карата улуттук өнүктүрүү стратегиясынын алкагында жүргүзүлүп жаткан жумуштар тууралуу айтып берди. Ал эми Мирослав Иенча БУнун башкы катчысы Антонио Гутерриштин жылуу саламын айтып, Кыргызстан жана БУнун ортосундагы мамилелердин жогорку деңгээлин белгилеп өттү. Мы рады приветствовать вас в Бишкеке. Я рад, что вы приняли наше приглашение, наше время посетить Кыргызстан. Частый контакт, это говорит о том, что у нас очень высокий уровень доверия, и этот показатель самого высокого уровня сотрудничества Кыргызстана и ООН. Я, пользуясь случаем, хочу вам выразить признательность за вашу поддержку и участие в открытии фотовыставки нашего знаменитого земляка Чыңгыза Тоrekуловича Айтматова, который проходил в стенах ООН, библиотеки ООН 24 сентября. И мы благодарны, он прошел на очень высоком уровне. Здесь, в Кыргызстане, были очень хорошие отзывы, потому что Чыңгыза Айтматова весь Кыргызстан уважает. Мы рады, что в стенах ООН прошла фотовыставка нашего знаменитого земляка. Только что мы провели очень обстоятельную беседу с господином президентом Жээнбековым. И, кстати, одной из тем была как раз тема толерантности, тема роли ислама. Я подчеркнул действительно очень высокое значение сегодняшней конференции и ее важность для глобальной дискуссии. Потому что мы находимся в мире, который развивается очень быстро, и мы видим очень много проявлений ненависти. Очень много проявлений такой религиозных противостояний. Я думаю, что эта конференция, как раз и сегодняшняя дискуссия показала то, что религия и ислам в частности может играть очень важную роль в продвижении мира, в продвижении развития очень конструктивных отношений, так внутри стран, как и между странами. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев телефон аркылуу мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековду 60 жылдык мааракеси менен куттуктады. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Шавкат Мирзиёев Кыргыз президентине жакшы каалоо тилектерин айтты. Ошондой эле эки өлкөнүн башчылары Кыргыз-Өзбек кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин талкуулашты. Буга чейин Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун дарегине эң жакшы каалоолор менен куттуктоо телеграммасын жөнөтүп, аны Өзбекстанда өз өлкөсүнө жана элине ак кызмат кылган тажрыйбалуу мамлекеттик ишмер катары билишерин белгилеген. Сооронбай Жээнбеков бүгүн Кыргызстанга иш сапары менен келген Өзбекстандын Олий Мажлисинин мыйзам чыгаруу палатасынын спикери Нуриджон Исмаилов менен жолугушту. Мамлекет башчы Нуриджон Исмаиловду жылуу тосуп алып, учурда Кыргыз-Өзбек мамилелери стратегиялык өнөктөштүктүн сапаттык жаңы деңгээлине чыккандыгын белгиледи. Ошондой эле Сооронбай Жээнбеков боордош өлкө менен мамилени баалай турганын жана Кыргыз-Өзбек достук жана коңшулаштык мамилелер динамикалуу өнүгүп жатканын баса белгиледи. Президент саясий эрк көрсөтүп, эки өлкө ортосундагы кызматташуусунун жемиштүү өнүгүшүндө практикалык кадамдарды жасаган Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин аркасы менен мамилелерибиз сапаттык жаңы деңгээлге чыкканы айтылды. Өзбекстандын Олий Мажлисинин мыйзам чыгаруу палатасынын спикери Нуриджон Исмаилов Сооронбай Жээнбековдун ишине жогору баа берди.
Мы вас знаем как видного большого государственного деятеля. Мы тоже как соседи пристально наблюдаем. Вы посвящаете свой, если надо будет сказать, жизнь своему народу, своему страну. За короткий период очень много делали. Мы действительно ценим то, что вы последние годы с Шавкатом Миромановичем делали для того, чтобы приблизить наши народы. Открыли новую такую эру сотрудничества. Действительно, наш народ что мечтал. Вы действительно оба осуществили много для того, чтобы наши народы были близки, наши народы жили в мире и спокойствии. Мы убеждены, что и в дальнейшем это дела, ваши дела, и наши дела, и все дела наших руководителей, нашего народа продолжатся и дальше. Мы очень ценим, дорожим нашим отношениям с братским Узбекистаном. За последние 2 года с избранием на пост президента Узбекистана Шавката Миромоновича в наших отношениях произошли очень коренные изменения. Мы вышли на уровень стратегического партнерства с нашими братьями и соседами. Этими отношениями мы очень ценим, дорожим. И это здесь очень большая заслуга Шавката Миромоновича, который сделал очень практические шаги, проявил политическую волю в этих отношениях. И за короткое время решены многие проблемы, которые существовали между нашими странами. Россиянын аймагында кыргызстандык номер менен жүргөн унаанын катышуусундагы жол кырсык катталды. Бул видео учурда интернетте таркап жатат. Окуянын күбөсү авария Россиядагы Ленинск-Кузнецкий трассасында болгонун айтууда. Видеодон 03 KG 409 MRA номерлуу Toyota машинасынын ичинде 2 эркек кишинин денеси жатканын көрүүгө болот. Учурда бул видео тасма маркумдардын жакындарын табуу максатында таратылып жатат. Бирок азырынча окуя качан болгону тууралуу так маалымат жок. Ал арада мындай сериядагы номерлар Кыргызстанда чыгарыла элек деген жана ал жасалма болушу ыктымал экени айтылууда. Бул маалыматты тактоо үчүн мамлекеттик каттоо кызматына кайрылганыбызда чындыгында МРА сериясындагы мамлекеттик номерлар биздин өлкөдө берилген эместиги тастыкташты. Андыктан кырсыкка кабылган унаанын ичиндеги адамдар кайсы өлкөнүн жарандары экенин азырынча так айтуу кыйын. Киргизы братья, получается, ДТП попали на смерть. На трассе, получается, трасса Ленинск-Кузнецк и ближе промышленный. Скиньте, ребята, всем. Бишкекте 23 жаштагы кыз машина уурдоо боюнча 5 фактыга тиешеси бар деп шектелүүдө. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы кабарлагандай, 7 ноябрда кала тургуну укук коргоо органдарына арыз менен кайрылган. Ал BMW үлгүсүндөгү унаасын анын тааныш кызы айдап кеткен бойдон жок экенин айтып, ага карата чара көрүүнү суранган. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөөнүн жүрүшүндө унааны уурдоого шектелип 23 жаштагы кыз кармалган. Азыр ала Бишкекте катталган ушундай эле дагы 5 фактыга тиешеси бар деп шектелүүдө. Бул окуя боюнча Свердлов райондук соту кылмышка шектүүнү 1 айга камакка алуу чечимин чыгарды. Иликтөө иштери жүрүүдө. Кыргызстанда төрөлгөн наристелердин 6% ай күнүнө жетпегендер түзөт. Эртең бүткүл дүйнө боюнча ара төрөлгөн ымыркайлардын күнү белгиленет. Бул датага карата Бишкектеги перинаталдык борбордо жыйын өтүп, салмагы 1500 граммга чейин төрөлгөн наристелердин азыркы абалы, бул көйгөйдү алдын алуу маселелери талкууланат. Дарыгерлердин айтымында кыз келиндер өз убагында врачтарга кайрылып, ден соолугуна кам көрсө, ара төрөлүүнүн 75% алдын алууга болот. Бұл аялдардың энелердин ден соолугун чың алыш керек. Көбүнчө бизде 1000 баланын 1000 бала төрөлсө, ошонун 30% энесинин ден соолугуна байланыштуу эрте төрөтөт балдарды. Бул баланы эмес, энесин, анткени энесин ушундай кеч талгак деген бар. Ошонун оор даражасы энесинин мээсине инсульт кылып, кан куюлуп кетиши мүмкүн. Ошого коркунуч болгондо ошондо гана эрте төрөтүлөт мындай балдар. Энесин ошондой ден соолугу менен төрөлгөн балдын у нас бизде анан выживаемость чыгып кетишине үлгү түзбөйт. Наоборот, мындай балдар көбүнчө чарчап калат. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.